Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүнкү темабыздын аты тарбиячы катары мен кандаймын, өз сезимдеримди кантип билдиремин. Адам баласында көптөгөн сезимдер бар. Рахаттануу сезимдери, кубануу, жакшы көрүү. Ошондой эле бул сезимдердин дагы бир сезими бул терс сезимдердин ичине кирет. Жинденүү, кыжырдануу сезимдери. Мисал алсак, сиз жумуштан келсеңиз, балаңыздын бөлмөсү жыйналган эмес. Албетте, сиздин жиниңиз келип, кыжырданып, балаңызга ачууланасыз. Ошол убакта сизде пайда болгон сезимдердин бири бул жинденүү сезими. Жинденүү сезими бул асмандан түшкөн чагылган сыяктуу. Ар бир адам өз учурунда жинденет, ачууга алдырат, кийин ошонун аркасынан өкүнүп калат. Мисалга алсак, практиканын үстүндө ата-эненин жинденүүнүн аркасында балага тийген залалы, баланын коркоктугу, ошондой эле анын өнүп өсүүсүнө кандайдыр бир чоң залалдарын тийгизет. Ушундай учурда сиз кантип өзүңүздүн жиниңизди токтотосуз? Ошондой кырдаалдарда эмне кылуу керек? Ачуулануунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Ата-энелерге кеңеш: эгерде сиз ушундай учурларда жинденип, ачууланып турсаңыз, бул кырдаалдан чыгып кетүү жолдору бөлмөдөн чыгып кетүү, жүзгө чейин саноо, ойду башка нерсеге бөлүү, сабыр кылуу же жөн гана унчукпай калуу бул жакшы бир жыйынтыкка алып келет. Жыйынтыктоочу сөз: бардык сезимдер кабыл алат, бирок бардык жоруктар эмес. Жиндин аркасынан өзүңүздөрдүн балаңыздарга залал тийип калбаш үчүн өз убагында ойлонуу керек. Саламатта калыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.